Алтын Казы орто мектеби 7-класс тарбиялык саат, класс жетекчи Алимова Жанара. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы балдар тажи вирусу. Сабагыбыздын максаты тажи вирусу тууралуу маалымат алабыз, вирустан сактануу жолдорун үйрөнөбүз. Анда тарбиялык саатка көңүл буруп угуп турабыз балдар. Азыркы учурда Кыргызстанда негизи эле дүйнө жүзүнүн өтө оор көйгөйлүү болуп жаткан коронавирус оорусу боюнча силер сөзсүз билишиңер зарыл. Бул вирус адамдын клеткасына киргенден кийин иммунитетти алсыратып, инфекцияга каршы күрөшүнө тоскоолдук жаратат. Бул оору сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавирус типсиз пневмония менен курч респиратордук синдром болгондуктан адамды өлүмгө алып келет. Оорунун алгачкы белгилери. Кадимки сасык тумоодой болуп башталышы мүмкүн. Жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү, дем алуунун оорлошу, иммунитети төмөн же башка өнөкөт оорусу бар адамдарда оор формасына өтүп кетүүсү бар экендиги маалымдалган. Тажи вирусу эмнеси менен коркунучтуу? Тажи вирусу өзүнө 30 вирусту камтыйт. Андагы камтыган вирустар сасык тумоодон тарта оор синдромго жана ичеги карындын оорусуна алып келет. Азыркы учурда окумуштуулар бул вируска каршы вакцина иштеп чыгууну көздөшүүдө. Бул вирустан сактануу үчүн ооурбаш үчүн төмөнкүлөрдү так аткаруубуз зарыл балдар. Алгач биз колубузду тез самындап жууп туруубуз зарыл. Маска кийип жүрөбүз ар дайым. Жөтөлгөндө, чүчкүргөндө оозду жабабыз. Сасык тумоологондон алыс болобуз. Азыркы учурда адамдар көп топтошкон жерге барбоо, барууга зарылчылык болсо, ар дайым аралыкты сактоо биздин милдетибиз. Балдар, мен айткан жогорудагы эрежелерди так сактап, аткарган болсок, анда биздин бактылуу балалыгыбыз дайыма силердин араңарда жашайт. Анда балдар эми силер үйгө тапшырма алгыла. Бул жерде таблица турат. Таблицанын ичинде тажи вирусу. Бул жерде силер өз гигиенаны сактоо үчүн эмнелерди аткаруубуз зарыл. Анда таблицаны толтуруп жазып жөнөтөбүз. Анда балдар силер көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Тапшырманы аткарып жөнөтөбүз.